Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кайрат Этибаев, Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы. Ооба. Рахмат убакыт алып келгениңиз үчүн. Бизнес менен иштөө, мамлекет менен бизнес ортосундагы иштөө аябай кызып баратат. Мына кечээ күнү бизнесмендер менен жолукту. Акылбек Жапаров жана Садыр Жапаровдор көп пикирлерин угуп, силердин ортоңорду мен арбитр болоюн деди. Ага чейин жуманын башында Садыр Жапаров жаңы мыйзам долбоорун сунуштады. Жанагы жаза кодексине, башка мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, бизнесмендер бир нерсе мыйзам эреже бузган болсо, дароо эле алар камап салбай эле, жөн эле штраф төлөтүп, айып төлөтүп, же күрөөгө коюп, же дагы жанагы билерик тагып деген сыяктуу ушундай. Бул гуманизация бир чети, и мамлекетке дагы пайда, туурабы? Кандай дейсиз? Бул жалпы таасири жакшы болот, анткени дегенде багы биздин чөйрөдө ушундай бизнестин маданияттуулугун көрсөтсөк, инвестиция дагы тыштан кире баштайт деген сөз да. Бул жөнүндө 2014-жылы анда эки аппарат болуп иштечи, президенттик, өкмөттүк. Өкмөттө биз ошону сунуштаганбыз, дебилге кылып. Эми аны ошогу бирок ошо бир багытта да декриминализация деп, декриминалдуулукка алып келели дегенбиз да, ошо кылмыштарды, жанагы чарбачылык, экономикалык кылмыштарды сөзсүз эле аны кишен кийгизип эле террористтей кылып же адам өлтүргөн кишидей кылып камап салуу эмес. Ошого жана сиз өзүңүз башта айткандай күрөөсүн төлөтүп, акчасын төлөтүп, кармап туруп, багы тергөө иштери жүргүчү, тергөө амалдар жүргүчү, аны багы үй камагына чыгарып, ошондой кылып берсе өкмөт, бул туура иш болот дегенбиз да. Андан бери 10 жыл өтүп кетиптир. Эми мына кабыл алынды, бул жакшы, мындайча айтканда белги да. Анан ишкерлер багы мындай да, ишкерлер оңой жолуна кылат. Анан сөзсүздерде акча бар жерде чыр болушу мүмкүн да, чыр болушу мүмкүн. Ошол эле бирге уюштурган, компанияны уюштурган негиздөрүлөрдүн арасында болушу мүмкүн, ортосунда, же болбосо сатып алуучу кардар менен ташып келүүчүнүн ортосунда. Бул амалдар көп, мындай бул утурумдуу эле нерсе да, турмушта. Жанан аны багы советтик режиминдеги калган жанагындай архаикалык кыстоолор, жанагындай санкциялар, тескөөлөр азайыш керек да. Анткени дегенде биз азыр соода, мындай маркетте жашап атабыз да, экономикадачы. Анан билбестен кээде же болсо жала жаап кылыш мүмкүн, конкуренттер кылыш мүмкүн. Ошон үчүн биз бул жерде мындай этият кылып, этият мамиле кылып, сөзсүз эле багы кызыл деп коет. Кызыл террор эмес, багы кызыл күчтөр деп коет да, эми багы погон тагынган кызылдар. Күчтүү күч органдарда иштегендерди, алар жанагы криминалдык кылмыш жаза кодекси боюнча жанагындай оор кылмыштарды караса, ошого туура болот. Негизи бул менин оюмча азыр мамлекетибиз дагы оңол түзөлүп келатат. МВД бул негизи жалаң гана ошого кылмыштардагы ички иштер деп атпайбы, ички иштерде дагы аналитиканы күчөтүш керек да. Сиз дагы мен деле Чехияда жашап келгенбиз, ошол жерде ички иштер министрлигин өзүңүз көргөндө аппараты аналитика менен иштейт да, элге кызмат көрсөтүү боюнча жанагындай справкаларын берип, кагаздарын берип, алар мындай сөзсүздөрдө жарандык кийим кийип эле, кадимкидей эле ички иштерин, жарандын ички иштерин тескеп, негиздеп берет. Ошол эле машина аласызбы, паспорт аласызбы, ошолордун баарын камсыздоочу орган да, аналитикасы күчтүү ушундай бир орган, мындай бир бириккен болуш керек да. Бизде эми мен башта деле айтып жүргөм, мындай бизде мындай бөлүп чыгарып кеткен да, ички иштер министрлигинечи, өзүңүз көрүп атасыз. Анан бири-бирине баш ийбей болуп, анан ошон үчүн бюрократиянын дагы көп болуп кеткен себеби ошондо. Анан коррупцияга ошо негиз болуп, коррупциогендик факторлор деп ошону азыр окумуштуулар айтып жүрөт.
Ошон үчүн ошо коррупциогендик факторлорду азайтыш үчүн жанагындай ачык айкындыкты чоңойтуш үчүн бириктириш керек. Жанагындай база иштеш керек, аналитика иштеш керек. Анан бизнес чөйрөсүнө дагы ушундай жакшы гумандык мамиле кылып, биз ошо жаңы бизнестин маданиятын киргизишибиз керек да. Мисалы үчүн мен көп эле интервьюларымда чет өлкөлөрдү айтам, мен багы анткен дегенде биз ошо чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын багы үлгү катары өнүккөн мамлекеттерден алабыз да, багы жаңы велосипед ойлоп таппай, дайыр велосипедти айтабыз да. Ошон үчүн бул жерде мисалы үчүн ошо эле Европа мамлекеттери, ошол эле мисалы үчүн Япония, Корея болобу, аларда такыр маданият башка да, баалуулуктар башка, бизнес жүргүзүү маданияты башка. Ошон үчүн менин оюмча ошо жактан үлгү алып, жанагы алдамчылык болобу, кандайдыр бир кылмыштар болобу экономикалык жаатта, ошолордун практикасын алып биз иштетсек жакшы болот деп ойлойм да. Жанагы эле жазалоо менен эле чектелип калбай. Ооба, анан бонус сыяктуу кылып мындай азыр мына кече күнү өзү президент айтты, көмүскөдөн чыгарайлы, баары салык төлөйлү, биз ушул жолго жумшайбыз. Акылбек Жапаров дагы айтты, ирригацияга жумшап атабыз, мектептерди ачып атабыз деп атат. Бул жакшы мындай башталышы да. Эми чынында айтканда күчтүү Кыргызстан өзүбүзгө эле керек да. Анан геополитиканы көрүп атабыз, коңшуларга же башка мамлекеттерге күчтүү Кыргызстан керек эмес. Ошон үчүн биз күчтүү болуш үчүн биз өзүбүз туура ошо салык төлөө маданиятын өстүрүшүбүз керек. Анан азыр мына 0,1% деп киргизип атат. Дүйнөдө мындай практика жок. Соода түйүндөрүндө мына базарларга 0,1 деп атат да. 100 миллионго чейин тегереткен оборотуңуз болсо 0,1% төлөгүлө. Болгон эле ошо эсептөө жанагындай ККМ аппараттарын киргизип, ЭТТН деп атат, анан кийин электрондук счет фактура деп атат. Эми ошо тескөө жолун азыр сүйлөшүбүз керек да. Азыр бизде деле ишкерлер дайыр болдук, түшүнүп атабыз зарылчылыгын, тууралыгын, бирок ошону ишке ашыруу, орусча айтмакчы администрирование деп коет да. Ошону ишке ашыруу жолдорун мындай жеңилдетип берсе деп атабыз да. Өкмөттөн ошону күтүп атат ишкерлерчи. Жанагы ЭТТН деп коет, электрондук товардык номенклатураны жазып берүү дагы бир өзүнчө кыйынга жатат экен да. Анан азыр ошо соода түйүндөрүндө, базарларда ошо бириктирип, карго компаниялар жазып берсин, силер ошо учетун эле жүргүзүп бериңиздер, биз көрөлү деп атат да, оборот канча болуп атат. Бизде мына 88.104 ККМ кирди деп атабыз, коңшу мамлекеттер эбак эле андан көбөйтүп, накалайсыз төлөм көбөйтүп, алар мындай өнүгүп атышат да. Биз ошондон артта калып атабыз. Санариптешүү дегенибиз менен практикага келгенде, практика жүзүндө ал болбой атат. Бирок ошо ишкерлерге жанагындай салык кейжинин серверин иштеши, отчет жүргүзүүнүн ыкмалары жеңил болуш керек да. Телефон аркылуу кылдырып, багы ошону азыр бизде 50 миңге жакынын бекер таратып атат ККМди. Эми колдон келишинче түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Азыр эң негизги бизде социалдык фактор болгон ошо базарлар болуп атат да. Базарлар. Биздин экономика импортко ориентация алган да. 90-жылдардан баштап кара суу менен дордой, реэкспорт менен жашап, ошону үстүк акчасын кошуп эле сатчы да. Азыр бул структурдук реформалар жүрүп атат. Биз деген мына Кыргыз Кара автоном республикасы деп 100 жылдыгына 100 ишкана ачалы деп атат да. Бул реалдуу экономика, багы өндүрүштүккө басым кылалы деп атат. Бирок ушул жерде айтып койчу нерсе, мен мурдатан эле айтып келем. Айтканыма эле бир 15 жыл болду. Биз деген жанагындай өндүрүштүк кооперативтерди өнүктүрүшүбүз керек. Алыс кетпей эле мына биздин түрк тилдүү Туркияда деле 380ден ашык ошондой атайы уюшулган индустриалдык аймактар бар. Алардын баары сөзсүз эле мамлекет эмес. Алардын көбү жеке менчик. 10 өндүрүшчү уюшса, ошолорго жерин бөлүп берет экен, инфраструктураны түзүп берет экен, шарттарын берип, мамлекет. Анан алар өздөрүн башкарып иштейт экен. Бул не дегенди түшүндүргүм келет. Бул багы Туркия экспорттук экономика. Сервистик. Евросоюзга базарына чыгарып, каалаган товарын сатышат.
ошого мына азыр президент айтып атпайбы, бул биринчи тепкич да туура айтып атат. Мен арбитр болуп берейин мамлекет менен бизнестин ортосунда. А негизи арбитр бул соода өнөр палатасы. Ар бир мамлекетте ошондой соода өнөр палатасы бар. Биз ошо соода өнөр палатасын кайрадан карап, ролун карап, бекемдетип, күчтөтүп чыгышыбыз керек. Мамлекет менен азыраак контакт кылдырыш үчүн, коррупцияны жоюш үчүн биз деген ошо ыйгарып беришибиз керек кызматтарды, ишкерлерди тейлей турган кызматтарды. Жада калса, жанагы Минюста каттоодон өткөрүп атпайбы, мына силердин кошуна студияга жакын шаардык Минюс органы. Алар кездешпейт экен Туркияда. Эгер ишкана ачам десеңиз, ошо соода өнөр палатасы бүт өздөрү тескеп жасап берет. каттоодон өткөрүп берет. Алар болсо ТПП, орусча торгово промышленный палата. Ошо тиги Минюс менен тыгыз иштейт экен. Базасы бир экен, шлюздары ачык экен бири-бирине. Ушундай болуп атат да, мамлекеттин ичинде мамлекет болуп атат. Бизнестин мамлекети болуп атат, мындайча айтканда. Анан кийин алар ошондой экспортко чыкканга, сапаттуу инвестиция тартканга жөндөмү өсүп атат. Бир гана талап мамлекеттен, Туркияда мамлекет, салыкты төлөгүлө, ачык иштегиле деп атат. Анан ошо кече күнү урматтуу президентибиз арбитр болобум дегенде Инстаграмдан көрдүм, президент кейжиге. Шагы эле астына жазып койдум. Менде соода өнөр палатасынын новелла мыйзам жаңы долбоору бар деп жаздым, концепциясы бар деп жазып койдук. Жаңы уставы бар депчи. Ошону биз мындай чатырча кылып бизнестин башын бир бириктирсек, өкмөткө өзүнө эле ыңгайлуу болот, иштегенге жеңил болот. Мен деле азыр донорлор менен иштешкен мындай түз мамилем жок. Бирок убагында деле биздин ассоциация иностранных инвесторов деп Дүйнөлүк банктан грант алып иштеп жүрдүк. Бирок кээде мындай маселелер бар да, саясаттын, экономика саясаттын деңгээлинде чыгарыш керек, маселелерди чыгарыш керек, көтөрүш керек. Мына мен мактануучу нерсе айтып коелу, биз мага чейин аткаруучу директор болуп Искендер Шаршеев иштеп жүрдү. Ошондо 2016-17 жылдары биз ГКМ, УКМКны, миграция кызматын, МИДти баарын чогултуп алып, комиссияга катышып биз сунушубузду жаздык. Эгер инвестициялык виза берелик десек, бир гана герт башына инвестор үй бүлөсү бар да, үй бүлө мүчөлөрүнө да беришилиш керек деп айттык. 3 жылдан кем эмес бериңиздер виза А категориясы деп инвестициялык визанын макамын тактадык. Бул бир жетишкенде. Экинчи, ошо эле кезде $500 000 салыш керек экен да. Азыр болсо анын түшүрдүк $120 000, 10 миллион сом. Бирок аны дагы мындай биз азыр жакшы бир единое окно деп коет, орусча единое окно. Ошо бир терезеден документтерин сунуштап, ошо соода өнөр палатасы кылса болот да, мисалы үчүн инвесторлор келгиле, силер Кыргызстанга кирип чыкканга биз шартын ачып берели. Бул багы туристтик виза башка. 60 күнгө, 30 күнгө келип кеткен ал башка. Эгер ишкерчилик кылам десеңиз, мисалы үчүн келиңиздер, биз жакшыларын фильтрден өткөрүп, бирок ошого биз инвестиция тартууга ошо жанагы арбитр боло алгандай соода өнөр палатасы иштеш керек. Ошол жерде ишкерлер таза иштеш керек. Мына кече чоң базарлардын ээлерин чогултуп президентибиз айтты. Азыр мен оюмча дагы сунушум бар да ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Президентибиз айтып атат, келгиле мен арбитр болоюн деп. Эми азыр экинчи тепкич байларды чогултуп, канчасы бар, 20сы бар болгондор, чоң мындай бизнестин ээлерин. Азыр айрыкча статистикада мынтип айтты Акылбек Жапаров. 592 чоң бизде ири салык төлөөчүлөр бар экен. Мурун дейт, 2 жыл мурун 300гө жетчү эмес. Азыр баарын ачыкка чыгарып атабыз. Эми ошолордун олигархтары дейбизби, башкача айтабызбы, бир топ келгенде ошо бир 15-20 киши болушу мүмкүн да. Кореяда чеболь деп коет. Семейный корпорациялар чоң, алардын 45-и бар азыркы күндө Кореядачы. Ошолор экономиканы өнүктүрөт, экономикалык өсүш берет, конкуренция чыгат, инвестиция тартат, технологияны өнүктүрөт. Алар бири-бири менен конкуренцияга чыкпайт, сыртка чыгып
Кореянын желеги үчүн чыгышат. Атын чыгарып. Атын чыгарып, анан башка коңшу мамлекеттер менен конкуренцияга чыгат. Мына Мамлекет азыр Япониянын продукциясын көрбөй калдыгыңызда. Телевизор, телефону, эчтекеси жок. Корея басып кетти. Машинелерди азыр Корея басып баратат. Ошондой корпорациялар Кыргызда да болуш керек. Кыргыз жеринде, Кыргыз мамлекетинде. Анан мен ошо экинчи арбитр болсо президентибиз айтыш керек да, мен оюмчачы. Давай бириккиле, мен силерге кызматтарды берем. Мындан ары транспорт министрлиги эч кандай дозвол, лицензияны эч бербейт. Болгондо саясат жүргүзөт, силер бересиңер. Жанагындай мүчөлүк төлөмдү албай эле койсоңор болот. Мына ошого жашасаңар болот. Кызматты мен өткөрүп берген кызматты деп. Анан араңардан англисче сүйлөгөн, кытайча сүйлөгөн же түркчө сүйлөгөн мындай. Бирок англис тили азыр чет өлкөлүк тил эмес, эл аралык тил болуп калды да. Ошо негизи билими бар, жакшы өкүлүңөрдү өзүңөр шайлап алгыла араңардан. Мен ошо менен иштешкен деп ойлойм. Сыртка чыкканда мен ошону ала барып, силердин өкүлүңөргө катары кылып проектлерге кол койдуруп келейин. Азыр проектлерди кол койдуруп алып барайын десең, биякта профайл жок. Анткен дегенде убагында салыгын төлөбөсө да төлөйт, кичесин көрсөтүп төлөйт. Сырткы инвесторлор ошого карайт экен да. Кандай иштейт? Кандай тармакта, канча орун официалдуу иштеп атат? канча салык төлөгөн деп. Канча салык төлөгөн деп. Тигил азайтып койгон. Анда кичинекей эле нерсе турбайсыңар дейт тигилер. Кичинекей анан коюсуңар, же болсо бөлүп коюп турсуңар дейт да. Биз деген рейдердик басып алуудан да коркобуз да. Бул эми транзиттик жанагындай мезгилдин кесепеттери да. Чын айтканда, чынан Орто Азия чөлкөмүндө эле гана эмес, бүткүл мурунку Советтер Союзунун чөлкөмүндө Кыргызстан мына ошол экономикалык түзүлүшүнүн реформасында артта калып атабыз да. Мына Бишкекти эле алгылачы. Бишкекте генплансыз эле застройкалар болот. Азыр эле кичине мындай тартипке келтирип атабыз. Эң акыркы орундабыз биз урбанизация боюнча. Эң акыркы. Кимдер арасында? Вот СНГнын ички мурунку Советтер Союзунун борбор шаарлары боюнча эң акыркы. Дүйшөмбү мына Тажикстанда алар бүт кварталдап сүрүп куруп атышат. Ансамбль тазалап, бир парковка бүт. Анан жанагы Роза Ветров деген бар, ошолордун баарын карап атат да. Бул мен кичине башка тема өтүп баратам, просто жалпылап айтканда, биз ошо убагында дагы мен жеке өзүм атыман Сооронбай Жээнбеков кезинде, анан кийин Садыр Нуркожоевич жаңы келгенде, 20-жыл келди, жазында, күзүндө келсе, октябрда, мен жазында кат жазгам. Жазында, март айында кат жазгам ошо салыктар реформасы боюнча. Анан кийин чогулуштар болду Минэкономдо. Анан ал жерде айтпай эле койгон эми ошо базарда профсоюздун өкүлдөрү мынтип кол менен көрсөткөн. Ошо силердин экспертиңерби Германиядан келген. Азыр муну окутабыз депчи. Бул укпагыла, тиги бу депчи. Баягы салык боюнча сунуштарымды берсем ошондо. Базардын ээлери. Ээлери эмес, ошо профсоюз деп коеюнчу. Профсоюздун өкүлдөрү да, эми атын айтпай эле койгон, эми баягы. Анан мен ошондон кийин кой дедим да. Акылбек Жапаров мырза менен тиги Азаттыкта 21-жылы эмес, эртерээк болуш керек, кызматка келгенге чейин дагы чогуу студияга катышканбыз. Ошондо дагы салык жөнүндө өзүбүздүн ойлорубузду айтканбыз, катыбызды көрсөткөнбүз дегенде. Анан эми жакшы айткан сунуштар ишке кирип баратат. Дагы бир жакшы бир эмелер, механизмдер калды да, эске алынбайчы. Булардын мисалы. Да акырындап балким жетет. Жанагы эл өзү эле эметип коет да, биз стимул берсекчи, элгечи. Мисалы үчүн сиз нан сүт бүт алсаңыз деле ошо ККМ чеги азыр лотерея деп атпайбы? Лотерея эмес. Аны жанагы налогу кэшбэк деп азыр кичине кайтарып бермейин өткөндө кичине сүйлөй башташты, бирок ишке аша элек. Мына мисалы үчүн сиз ошо ККМ чекти талап кылсаңыз, сизге айдын аягында канча сатуу алуулар болсо, тиркемени киргизип коесуз, 1% кайтарып берсе жаманбы?
жакшы да. Мисалы үчүн ошол эле тамак ашка 50 000 сом кетирсеңиз үй бүлөгүңүз менен 1% кайтарып берсе, сиздер эсеп счетуңузга түшүп калат. А то тягы билим кылат бүт. Ошондо айтасыңбы, кыйнайсыңбы, кыйнабайсыңбы, кардар өздөрү сурап алат. Анда сенде ККМ жок турбайбы, мен башка жакка кеттим депчи. То есть багы бул жумшак инструменти да. Багы элдин талабы менен ишке ашырып койсо болот. Ошондо налоговый контроль, проверяющий булардын кереги жок болуп калат. Эл өзү эле сурап алат. Анан дагы экинчи ыкма, мына мисалы үчүн чоң азыр Бишкекте деле моюнчулар бар, ресторандар бар. Мен мынтип сурайм да, ККМ чек берген, бул берди. Анан карайсың да, ИП деп турат. Бул экинчи тепкич. Ал демек, бул жеке герт, индивидуальный предприниматель деген сөз да, жеке ишкер. Өзүнөн башка эч кимге жумушту албаш керек эле. Ал болсо чоң ресторанды же болсо чоң мончону ээси болуп, калган жанагы официант болобу, ашпозчу болобу, значит, аларды легалсыз жумушка алган да. Индивидуальный эмес болуп атат. Осо болуш керек эле. Жалгыз иштеген адам да. Анда формасы осо болуш керек эле. Анан жанагындай да түз салыктарды да түшүрдүк деп атпайбы, 12%-качы, 25-тен 12-ге түшүрдүк депчи, мына ишкерлерге жеңилдетип берели деп. Анан ал жаш билбейт. Мисалы үчүн жаш студентсиңби, жаш кишисиңби, аял киши баары эле сиз сыяктуу кагаз окугандар жок да. Ошон үчүн кээ бирлер ошо күнүмдүк 1000 сомго, 2000 сомго макул болуп иштеп жүрөт. Бирок пенсиясы кеткен жок. Саламаттык сактоо системага жанагындай төлөмдөр жок. Төлөмдөр эчтеке кеткен жок. А бул эртеңки күнү келип туруп эле биздин башка түшкөн жүк болот. Бюджетке түшкөн жүк болот. Бул жанагы солидардык система бузулуп атат да. Богу жанагы англис тилинде бар free riders деп коет да. Багы бирөө төлөйт, бирөө төлөбөйт да. Конкуренция бузулуп атат. Анан кийин мен азыр төлөсөм, анан менден кийинки келген муун мен азыркы кезде 5% төлөсө 95% төлөбөйт. Алар болсо кийин пенсия чыкканда кайсы жактан айма алат, пенсия алат деген сөз да. Ошо кийинкилердин мойнуна эсебинен болуп калат. Ошон үчүн бул жагындагы бул бара-бара оңолот го деп атам да. Ошо жанагы эле соцфонд азыр 30-жылы кризиске кабыл аттап атат. Анткени дегенде төлөөчүлөр аз болуп, ошо салыкты, социалдык салыкты, деги пенсиянын неге аз деп атат. Анткени дегенде төлөөчүлөр аз болуп атат. Бул легалсыздан тышкары жумушка алуудан багы бизнестин өзүнүн шаркагын түшүнбөй, патент менен же болсо ИП менен иштегендер азыр деле көп. Бишкекте эле көп, региондордо акырындап тартипке келип атат. Анткени муну ККМдерди биринчи киргизгенде канча каршылык болду эле. Ооба. Аябайт эле. Эми ал бизнестин ээлери эмес, алар катардагы жөнөкөй кызматкерлер чыгарып койду да митингке. Өздөрү артына жашынып алып. Ооба, анан жана азыр акырындап оңолуп баратат. Уга жакшы күч дем бериш үчүн жана башта айткандай, Соодун Эржепов атасын күчтөш керек. Ошолор кызматтар өткөрүп бериш керек. Бүт сонун болот. Мындан да бизнесмендин башы оорубайт. Баары бюрократиялык иштин баарын ТПП жазап берет. Жазап берет, алар түшүнгөндө. Анан жанагындай инвесторлор деле келсе, алар аркылуу сүйлөшөт. Анан ал бул чоң мындай ишкерлер өзүн тейлей турган айлана болот да. Ошондо жанагы ИП болобу, патент болобу, ОСО болобу, баары ошол жерде баары текше теметип, алар туралап, кеңешин берип иштетет. Бизнес тилинде сүйлөп, түшүндүрүпчү. Туркияда бул түрктөр деле өздөрү ойлоп таба алган жок. Аны Германиядан көчүрүп келиптир мыйзамынчы. Германия, Дания булар баары континенталдык моделде да. То есть ишкерлер сөзсүз түрдө мүчө болуш керек. Аны мен айтсам, мени жаман көрүшөт да, бул демократияга каршы келет дейт. Анда тигилер меге демократия жок бекен деп айтам да. Дания эң демократиялык мамлекет. Бирок ошо ишкерчилик менен көмөктөнсөң, сен өзүң үчүн ошол жерге мүчө болушуң керек деп талап коюп койгон. Биздики мына демократия дегенди дагы туура эмес сыяктуу түшүнүп эле эмне кылсам ошону кылам деген сыяктуу тартиптен чыгып кеткен кээ бир нерселер болуп кетип атат. Ошондой болуп атат. Анан мен жана башта айтпадым, донорлор, мисалы үчүн 75 бизнес ассоциация болсо,
Минэкономдун башы катып атат. Ким менен кантип иштерин билбей атат. Бияктан жылмайт, бияктан жылмайт, тияктан жылмайт, тияка чакырат, бияка чакырат, келип кет, эмет кет депчи. Мына мен сизге бир нерсе дагы айтайын. 10 жыл мурун мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы ушунча төмөн болчу. Ошо донорлор уюштурган иш-чарага жок дегенде тыңыраак кофе брейк чай ичип кетейин деп барышчы ошо үчүн. Азыр билбейм. Мен ошондо эле айткам. Зарплатаны көтөргүлө депчи. Зарплатаны көтөргөндө бак казнанын толушуна жараша. Бирок казнаны толтурган ыкмаларын мен сизге айтып атпаймынбы? Ошо лотерея болсун, салык кэшбэк болсун, жанагындай өздөрү бирикме уюштуруп, мындай баштарын бириктирип, анан оппонент эмес, партнер болуп иштесин. Анан да үчүнчү ыкмасын айтып атам сизге. Жана структурдук реформа болуш үчүн өндүрүштүк кооператив уюшулсун. Ошо жанагындай багарный деп коет. Кандай дейчү эле? Кайрак жерлерден бөлүп берсин, ошол жерге өндүрүш аймактарын курдуруп берсин. Мамлекетте жанагындай ресурстар бар азырчы. Куруп, анан кийин 10 жылда, 15 жылда ошо жерде мүчөлөрү болуп киргендер өздөрүн тескеп иштетсин да. Туркияда ошондой. Преференцияларды ошо өндүрүштүк аймактарда берсин. Анан импортозамещение деген сөз бар. Могу чашка, могу тарелка деле Кытайдан келип атат. Сен эгер ушундай кылып так эле чыгарып берсең, мен сага суда берем, жеңилдетилген кредит берем. Арзаныраак чыгарсаң, сонун болот. Анан биз деген чек арабызда анан протекционизм менен иштетишибиз керек. Бул жаман сөз эмес. Элдин баары эле мына Казакстанда эле протекционизм бизден чыккан суунун башында биз отурган бөтөлкөгө куюлган сууну албайт. Бирок казактар бияка жакшы эле сатат. Ага суу деги кандай суулар бар жана Тасай деген люкс кылып сатып атат. Биз болсо биздин сууну саттырбайт ал жака. Өзбектерден да келип атат. Чортак деген суу. Биз деген сата албай атабыз, чыгара албай атабыз. Паритет деген сөздү түшүнбөй атабыз бизчи, чын айтканда. Дипломаттар дагы жакшы иштеш керек. Дипломаттардын дагы мектеби күчтүү иштеш керек. Жанагындай коммерциялык аташе деген институтту өндүктүрүш керек. Мына өткөндө Астанада коммерциялык аташе келди. Чехиянын элчисинен. Өткөндө биякта бир чех офисин ачтык. Өкүлчүлүгүн компаниясын жана күндү ысытып, күн аркылуу суу ысыткан компания ачтык, Реглус деген. Ошол жерде Чехиянын элчилигинде иштеген коммерциялык аташе келди. Айым киши экен. Демек ал аташе болгондон кийин ал жанагы экономикалык бизнес процесстерди баарын түшүнгөн киши. Анан биз деген негизи ошол жагын көтөрүшүп, прагматизмге өтүшүбүз керек. Соода кылганды кошуналар менен үйрөнүшүбүз керек. Паритет принципин киргизишибиз керек. Мейли, сен мага 50 000 тонна бөтөлкөгө куюлган суу киргизсең, мен дагы ошондой кылайын. Мейли, коланын жанагындай шишеге куюп мага сатып атасыңбы? Бизде жок экен. Анда эмнеге бизде чыгарбайсың? Бизде жөн эле пластикке чыгап турбайбы? Давай бизге дагы ошондой линия коюп кой деп айтышыбыз керек да. Ошондой мындай иштерди жүргүзүш керек. Инвестиция, соода, ошолорду прагматизмге алып келиш керек. Ошон үчүн сиз туура айтасыз. Тышкы иштер министрлигин күчөтүш керек, ресурс бериш керек. Жанагындай даярдоосунда экономикалык аташаларды ар бир элчиликке коюш керек. Алар Адистер болуш керек. Адистер болуш керек. Аңгишче сайрап түш жорой турган жакшыларды коюш керек. Бизнес план, инвестиция деген эмне, соода деген эмне, эшиктерин такылдатып, анан аларды элчиликтер жөнөтсө, мисалы үчүн ошол эле Германиядан, ошол эле Орусиядан бир группа жөнөтсүн дейли. Топ ишкерлерди. Биякта тосуп алчу дагы жанагындай экономика жана коммерция деп атап койбодук. Ошо министрликтин да деңгээли туура болуш керек. Же болбосо аларды тосуп алчу, жанагы башта айткандай соода өнөр палатанын жөндөмү болуш керек. Кел атасыңар, кел деп биз биякта чай пайын берип көрсөтүп ишканаларды. Анан жанагындай фонду биржа аркылуу ошол жакта тизмеде жүргөн компаниялар көрсөтө алгандай алакай жүргөзгөндөй жөндөмдүү компаниялар болуш керек да. Ошого даяр болушубуз керек. Анан МСФО десең түшүнбөйт да азырчы. Международный стандарт финансовой отчетности деген жок. МСФО деген орусча айтып атам. Андай болбосо анан биз инвесторлор менен кантип иштейбиз? Өзүбүздө болгон ресурс аз болуп атат, чектелүү болуп атат, билим чектелүү болот. Ошон үчүн биз ачык система болушубуз керек. Сырттан тартышыбыз керек. Инвестиция, билим, технологиянын баарын биз деген ошо активдүү иштешибиз керек дүйнө менен. Анан биринчи баштаганда сооданы коңшу мамлекеттер менен иштегенди үйрөнүшүбүз керек. Менин ошондой сунуштарым бар. Рахмат чоң. Рахмат сиздерге. Бизде конокто Кайрат Итибаев болду, чет өлкөлүк
инвесторлар ассоциациясының төрағасы. Рахмат. Рахмат сізге. Саламат қалыңыздар.